Бүткүл аламды жараткан Аллах Таала чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы жана рахматы болсун. Баарыңыздарды мына келе жаткан ыйык касиеттүү Рамазан айы менен куттуктайбыз. Бул ыйык касиеттүү Рамазан айы өтө улуу ай. Бул айдын ушунчалык берекеттер, ушунчалык жакшылыктары жайт. Бирок ушунча жакшылыктар, берекелер бир гана Кур'андын себебинен. Аллах субханаху ва таала бул айды тааныштырганда Бакара сүрөсүндө Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Бул Рамазан айы, кайсыл Рамазан айы? Анда Кур'ан түшкөн ай. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул касиеттүү айдын кадырына жетүүнү кааласак, анда бул айды Кур'ан менен өткөзөлү. Кур'ан-ы Каримди алып түшкөн Жабраил алейхиссалам эң улуу периште болду. Кур'ан түшкөн үммөт, хойрул умма, эң улуу үммөт болду. Кур'ан түшкөн жер, Мекке, Медине шаарлары эң улуу шаар болду. Кур'ан түшкөн ай, Рамазан эң улуу ай болду. Кур'ан түшкөн түн, кайсыл түн? Ал 1000 айдан жакшыраак болгон Кадыр түнү эң улуу түн болду. Не үчүн? Бул айда, бул түндө Кур'ан-ы Карим түшкөн. Ошондуктан адамдардын ичинен эң жакшы адам хойрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама. Кайсы адамдан Кур'анды үйрөнүп, башка үйрөткөн адам. Эң жакшы үй кайсы үйдө Кур'ан окулган үй болсун. Эң жакшы, эң бактылуу жүрөк, кайсыл жүрөк Кур'ан менен алек болсун. Ошондуктан урматтуу туугандар, эгерде биз Кур'андын фазилетин, Кур'андын артыкчылыгын өмүрүбүз арнап айта турган болсок, Кур'ан артыкчылыгын айтып кете албайбыз. Ал Кур'ану гинан ла факра ба'да. Кур'ан ушундай бир чоң байлык, аны алгандан кийин, аны үйрөнгөндөн кийин, аны жаттаган, түшүнгөндөн кийин эч кандай керейлик болбойт. Эмне гана муктаждыгыңыз болбосун, Кур'анга кайрылыңыз, Кур'ан ошол замат муктаждыгыңызды чечип берет. Отургандарыбыздын бардыгыбыз, көпчүлүгүбүз бай болууну каалайбыз. Бай болгуңуз келеби? Кедейликтен, жакырчылыктан алыс болууну каалайсызбы? Анда Вакия сүрөсүн окуңуз. Ман кара суратул Вакия фи кулли лейлатин лам тусибху фaqatun abadan. Кайсыда ар түрү кечинде Вакия сүрөсүн окуса, эч качан жакырчылык жолбойт. Муну ким айтып жатат? Өмүрүнө калп айтпаган сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат. Бардыгыбыз соо эмеспиз. Оорган башыбыз ооруйт, бирөөбүздүн тишибиз ооруйт. Эми ошол оордун айыгууну каалайсызбы? Анда Фатиха сүрөсүн бекем кармаңыз. Фи Фатихатил китаб шифаун мин кулли да. Фатиха сүрөсү бардык ооруларга шифа. Бардыгыбыз үй жайыбызды таштап, илим алабыз деп келдик. Эми үй жайыңыздын сактык болосун, сак болосун, аманчылыктуу болосун каалайсызбы? Анда үйдөн чыгып атканда Аятул Курсини окуп чыгыңыз. Кайсы адам үйдөн чыгып атканда Аятул Курсини окуп чыкса, шайтан жолобойт. Асман жерден келе турган балелер бардыгы кетип калат. Кайсыл үйдө Бакара сүрөсү окуса, шайтан ага таптакыр жолобойт. Эгер үйүңүздө берекелүү болуусун кааласаңыз, анда Бакара сүрөсүн окуңуз. Көрө албастардан, сыйкырчылардан, душмандардан, шайтандын азгырыгынан сак болууну каалайсызбы? Анда жеп жеңил. 5 аяттан турган Фалак сүрөсүн, 6 аяттан турган Нас сүрөсүн ар дайым эртелик кеч 3 жолу окуңуз. Алла ушул зыяндын бардыгынан сактайт. Бир жакшы үй бүлө курууну, же болбосо бир перзентти болууну кааласаңыз, анда Фуркон сүрөсүндөгү бул аятты окуңуз. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юн ва жа'ална лил муттакина имама. Ошондуктан эмне гана муктаждык болбосун, Куранга кайрылсаңыз, Куран ошол муктаждыгыңызды дароо бүтүрүп берет. Фитнанан сак болууну каалайсыз. Анда жума күнү Каф сүрөсүн окуңуз. Кайсы адам жума күнү Каф сүрөсүн баштан чейин окуса, Аллах турган жерден асманга чейин канча аралык болсо, ошончо нур берет. Бир риваятта. Экинчи риваятта ошол турган жеринен Меккеге чейин канча аралык болсо, ошончо нур менен ал адамды курчайт. Жана бир жумада экинчи жумага чейин Аллах баардык күнөөлөрүн кечирет. Мейли буга кудретиңиз жетпейт, анда баштап койгон аятын, же акыркы койгон аятын окуңуз. Буга да убактыңыз жок, же окуй албайсыз, же кудретиңиз жетпейби? Анда хадисте акыркы деңгээли баштапкы 3 аятын окуңуз, Аллах Таала дажжалдын фитнасынан сактайт. Ошондуктан урматтуу туугандар, келе жаткан касиет Рамазан айы бул Курандын айы. Буга чейин канчалык Куранга убакыт бөлгөн болсок, ушул айда биз өзгөчө көбүрөөк Куран Каримге убакыт бөлүш керекпиз. Жана диндеги улуу алымдарыбыз дагы Имам Азам рахматуллахи алейхи, биздин мазхаб жолбашчыбыз, Рамазан айында 61 жолу Куран Каримди баштан чейин окуйт экен. Күндүзү бир жолу хатым, түндөсү бир жолу хатым, жана таравih намазында күндө бир параны окуп атып, ушулай да бир Куран Каримди толук баштан чейин окуйт экен. Ошондуктан Рамазан айына саналган күндөр калды. Бардыгыбыз ошол Рамазан айына даярдык көрүп,
Аллах таала устаздарыбыздан разы болсын. Устаздарыбыз, алымдарыбыз менет кылып туруп, жылдан жылда карларыбыз, Куран жаттан карларыбыз көбөйүп, жерлерге айыл кыштардыктарга чейин хатын таравилер өтүлүп жатат. Ошол таравилерге бир аз катышып коелу. Бул жылда бир жолу келет. Окуй албайсыз, аны жоктон окуңуз. Кайсыл китеп бар экен, аны уксаңыз сооп болгон. Куран-ы Карим ар бир уккан сөзүңүздүн ар бир тамгасын Аллах таала бир сооп жазат дейт. Эчтеке кыла албайсызбы? Жатып гана угуп койсоңуз, ар бир сөзүнүн тамгасына бирден сооп жазылат. Бул не деген ибадат? Ошондуктан тарауи намаздарга катышканга аракет кылайлы. Ага гана чектелбестен Куран-ы Каримди, бул Рамазан айы Куран айы болгондуктан Куран окуганга аракет кылайлы. Куран 30 парадан, Рамазан айы 30 күндөн турат. Күнүнө бир парадан окусаңыз, Рамазан айында толук Куран-ы Каримди баштан чейин окуй аласыз. Эми бир параны кантип окуйбуз? Жеңил ыкмасы 5 убак намаз бар. 5 убак намазды мешитте окуйбуз. Эми ар бир намазга келгенде бир аз даратты эртерээк алып, 10-15 мүнөт эртерээк келсеңиз, бир парада 20 бет болот. 20 бетти 5ке бөлсөңүз, ар бир намазга 4 беттен тиет экен. Демек, бир аз 10-15 мүнөт эрте келип, намаздан мурда 4 бет окуп койсоңуз, же намаздан мурда 2 бет, намаздан кийин 2 бет окуп койсоңуз, бир күндө бир пара жеп-жеңил окуй алат экенсиз. Убактыңыз да кетпейт, амал да кылган болосуз, башка ишке дагы убакыттар болот экен. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул Рамазан айынын касиеттүүлүгүнө, кадырына жетебиз десек, анда ушул айда өзгөчө Куранга бекем болойлу. Аллах таала баарыбызга күнү түнү Куран окуп, Курандын нуру менен жүрөгүбүздү нурланган Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин иншалла.